Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда Баткен облусунда кыйраган турак үйлөр калыбына келтирилүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, учурда Баткен жана Лейлек райондорундагы 135 турак үйдүн пайдубалы курулууда. Ал эми 171 үйдүн пайдубалы бүткөрүлүп, 63 үйдүн дубалынын курулушу жүрүүдө. Жарандык коргонуу комиссиялары тарабынан тактоо иштери жүргүзүлүп, Баткенде жалпы 661 үй жабыркагандыгы аныкталган. Тактап айтканда, Баткен шаарында 21, Баткен районунда 454, Лейлек районунда 186 турак үй кыйраган. Анын ичинен 423 турак үй жашоого жараксыз абалга келип, 238 турак үй оңдоп түзөөгө муктаж болгон. Ошондой эле 11 административдик стратегиялык, 27 социалдык объект, 335 сарай, 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объект, унаа өтүүчү бир көпүрө жабыркаган. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова тергөө абагында олтурган аялдардан кабар алды. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасына жазды. Айся Сасыкбаева, Гүлнара Журабаева жана Клара Сооронкулова менен жолуктум. Кармалган жайда чогуу отурган айымдардын баарына укуктук консультация жардам бер дешти. Розайым Нарматовага дагы жолуктум деп жазды ал. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда кемпир-абад ишине байланыштуу массалык башаламандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын жалпы саны 26-га жетти. Аларды бошотуу өтүнүчү менен жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар жана активисттер бийликке кайрылган. Асейин Исаев Кыргызстандын Индиядагы жана Бангладештеги элчиси кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Асейин Исаев Кыргызстандын Индиядагы элчиси болуп 2019-жылдын башында дайындалган. Ал 2015-жылдан бери Кыргызстандын Бельгиядагы, Нидерланды, Люксембург жана Франциядагы элчиси, НАТО менен ЮНЕСКОнун туруктуу өкүлү болуп иштеген.